Саламатсыздарбы? Сиздер менен мен Мурат Дүйшекеев. Паскаль тилинде программа жазууну үйрөнөбүз. Мен сиздер менен теориялык сабактарды өтөм, жалаң гана практикалык сабактарды өтөм. Биз алгач салтты бузбай эле салам сөзүн экранга чыгарабыз азыр. Биз программанын башына комментарий жазып койсок болот. Комментарий бул белгилүү болуш үчүн, башкача айтканда адашып калбаш үчүн жазып кое турган атайын сөз десек болот. Мен азыр бул жака программа деп жаздым. Бул жака программанын атын жазып койсоңуздар болот. Паскальда аткарыла турган программа бул эки бөлүктөн турат. Бөркүнөн жана блогунан. Азыр биз бөркүн жазбайбыз, блогун жазабыз. Башкача айтканда аткарыла турган оператор. Аткарыла турган оператор бул begin жана end сөздөрүнүн арасына жазылат. Begin башы, end болсо аягы. Айткандай эле биз азыр чыгаруу оператору, салам сөзүн чыгаруу операторун жазабыз. Write функциясы бул бизге ошо экранга чыга турган сөздү чыгарууга жардам берет. Write бул англис тилинен отургондо жазуу дегенди билдирет. Андан соң биз выполнить кнопкасын басабыз, же болбосо атайын бир F9 клавишасы. Мынакей бизге салам сөзү чыкты. Анда эмесе бул сиздер менен биздин биринчи сабагыбыз болду. Эмки сабакка чейин көрүшкөнчө аман туруңуздар.